Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Ырчы Анжеликага 1200 даана роза гүлүн ким белек кылды? Ырчы Анжелика Кайратовага белгисиз бирөө 1200 роза гүлүн белекке берди. Бул тууралуу Ырчы өзүнүн Instagram баракчасынан кабарлады. Ырчы ак розалардын жанынан түшкөн сүрөтүн жүктөп, аялзатка гүл берүү үчүн себеп издебе. Ал өзү себеп. Менин жакшы көргөн ак розаларым. 1200 роза деп баяндама жазып койду. Көпчүлүк Ырчынын жашыруун көрманы ким экенине таң калышууда. Жашыруун дегенибиздин себеби Анжелика гүлдөрдү ким бергендиги тууралуу маалымат берген жок. Ал эми Ырчынын айрым катталуучулары Марат берген болуш керек деп божомолдогонго да жетишти. Эске салсак, буга чейин Анжелика Кайратова бизнесмен Марат Назарбеков менен мамилеси бар деген сөздөр айтылып, кийинчерээк Ырчы өз дарегине айтылгандар ушак экенин тастыктаган. Булак Барометр Чекит KG. Ырчы Алмаз Шаадаев үйлүү болду. Ырчы Алмаз Шаадаев Бишкектин Борбордук бөлүгүнөн 2 бөлмөлүү үй алды. Бул тууралуу ал Супер Чекит KG порталына билдирди. Акыркы 2 жылдан бери үй алуу тууралуу ойлонуп жүргөм. Ага чейин ата-энем алып берген үйдө жашап жүрдүм. Була көргөнү алыш үчүн 1 жыл иштедим окшойт. Ички жасалгасы да жакты. Мен эч кандай оңдоп түзөө иштерин кылган жокмун. Кожоюн болсо белек катары кээ бир буюмдарын таштап кетти. Ак жолтой жакшы адамдар болгондуктан ырымдап да алып калдым. Бүгүн бардык документтерди бүтүрүп, акчасын санап бердим. Эң башкысы үй өзүмө чаккан. Буйруса үйлөнүп, 1-2 балалуу болгончо ушул жакта жашап турам деген ниетти алдым, дейт ал. Булак Суперчекит.kg.